Кыргызстандагы чакан гэстердин саны дагы 2 станция менен толукталды. Сокулук районунда Туюк жана Сокулук 3 гэстеринин курулушу аяктады. Аны ишке киргизүү аземине президент Садыр Жапаров катышты. ГЭС чакан ишканаларын ишке киргизүүсүндү суранабыз. Мынау свет жетпейт деп атабыз. Ушу светтин бул кес кошумча болот. Бир чети суу берде бекер жатат. Агып атат. Элге тоскоолдугу жок да. Ошон үчүн берги ачылганы мен ойлойм абдан жакшы болду. Дагы ушундай кестерди ачыш керек. Мегаваттка чейин чакан кес деп аталчу. Азыр эми 50 мегаваттка чейин көтөрүлүп жатат көбүнө. Анан жалпысынан чакан кестерин салынышы бул чоң кестерге айырмасы, чоң кестер менен айырмасы бат салынат да. Мисалы үчүн 2 жыл, 3 жыл, максимум 3 жылдын ичинде уже салынып бүтүп калышы мүмкүн да. Чоң кестерге барыңыздар маалым болгондо, мисалы Камбарата кестери бул 5 жыл, 10 жылдын аралыгында салынат да. Ошол себептен чакан кестерди өзүнүн аты айтып турганда чакан кестер ылдам салса болот. Ошол себептен азыркы учурда инвесторлорубуз, ички жана тышкы инвесторлор ошого аябай кызыктар болуп атат. Чакан гэстердин ишке берилиши энергетика тармагындагы маанилүү кадам болуп эсептелет жана калкты үзгүлтүксүз электр кубаты менен камсыздоого өзүнүн салымын кошот. Энергетика министри Таалайбек Ибраевдин айтымында жыл соңуна чейин дагы 15 чакан гэстин курулушу аяктап ишке берилиши күтүлүп жатат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР Чүй облусу.